Жаңы элеки балдарын сабаган келин кармалды. Ассаламу алейкум достор. Жаңы элеки интернетке чыгарганбыз. Жанагы балдарын сабаган келин боюнча. Бул боюнча негизи биринчи ушу МВДга рахмат айткым келет. Анткени дароо эле чыгарганда МВДнын сотрудниктери, 1 май районунун сотрудниктери жана Ленин районунун УВДС байланышка чыгып, эмне болду, кандай окуянын баарын сурап, мына узуру почти 2-3 сааттын ичинде мындайча айтканда результат кылып кармашты деп айтсак болот. Анан бул боюнча мына азыр биз дагы карадык, беренелери боюнча 139 истязание деген статья, анан бул 138 точнее, анан 139 берене бар. Бул боюнча жанагы угроза применения насилия деген бул боюнча дагы статья, бул дагы катуу кылмыштар, чоң кылмыштар. Бул боюнча мына 2 берене менен иш козголуп камалыптыр. Анан ошондой эле азыр бул боюнча негизи териштирүү иштери жүрүп атат. Анан биз дагы ушул соцзащитага дагы кайрыла кетебиз. Анткени эртең рано или поздно вдруг камактан чыкса, анан балдарына да кайра ошондой зордук зомбулук көрсөтөбү дегендей. Ошондуктан азыр соцзащита бул боюнча дагы энелик укугун ажыратуу боюнча дагы бул ишти караш керек.